Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто белгилүү коомдук ишмер Дастан Саргул. Саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. Дастан ай жакында Кыргызстанда курултай маселеси көтөрүлүп турат. Бул көрүш боюнча маалыматыңыз болсо керек. Деги эле сиз 20 жылдан бери ушул курултай маселеси тууралуу чырылдап келе жатасыз. Ал тургай 3 жолу баш мыйзам жазып, 2006, 2015, 2020 жылы ошол баш мыйзамга ушу курултайдын мамлекеттик башкаруудагы өзүнүн ордун киргизиптирсиз да. Деги эле ушул курултайды деген эмне экенин кыргыз эли түшүнбөй турат да. Ушул кыргыз элине курултайдын тарыхы тууралуу айтып берсеңиз. Чын эле биз курултайдан кол үзүп калдык. 1,5 кылым курултай бул эски доорго таандык. Биз жаңы турмуш менен жаңы коммунизмди, социализмди курабыз, курултай кереги жок деген маанайда саясат жүрүп отуруп, биз кабар албай калдык. Мен кантип бул курултайга кайрылып калдым. 2002 жылы ошо баш мыйзамга өзгөртүү даярдалып атканда, мен Жаңы Ордо гезитке көлөмдүү макала жарыялагам. Ошондо сунуштаганмын. Элдик курултай баш мыйзамга кирип, мамлекетти башкарууда өз ордун алса, өлкө өнүгөт деп негиздеп 20 жыл болду. Андан кийин 2006 жылы ошол тилек оюбузду ичке ашыруу багытында баш мыйзамдын долбоорун түзүп, ошол жерде курултайдын орду кай жерде деп көрсөтүп, юридикалык деңгээлде. Анан 2015 жылы дагы баш мыйзамга өзгөртүү киргизгенде, ошондо дагы баш мыйзамдын долбоорун иштеп чыгып сунуштагам комиссияга. Акыркы жолу мына декабрь 2020 жылы ошол тажрыйбанын баарын эске алып, өлкөдө болгон саясий окуялардын сабагын эске алып, аны ылайыкташтырып түзгөнмүн. Мен кантип элдик курултайга кайрылып, кантип элдик курултайга келдим деген суроо. Союз убагында мен деле Союздун мектебинде окудум, жогорку окуу жайда окудум. Курултай жөнүндө бир адамдын оозунан эгерим уккан эмесмин мен. Кээде тайтам, чоңотам айтып калчу эле, баланча курултайда ушундай сөз болуптур илгери деп да. Бирок ал мага таасир эткен эмес. Бирок 30 жыл бою тарыхты иликтеп, казып, мен көп учурадым. Баланча окуяларда, баланча оор абалда элдик курултай чогулуп, ушундай чечим кабыл алынып, анан кийин ийгиликке жеткен экен деп. Мен ойлоно баштадым. Бул курултай деген эмне? Кантип бул бабаларыбыз ушу курултай менен кыйын кезен учурларда абалдан чыгып кеткен деген суроо туулду да мага. Кийин жанагы Хакасиядагы биздин археологиялык эстеликтерди билип, көрүп, кыргыз улуу, даанышман, кемеңгер, көрөгөч эл экенин билип, анда мен кайра жаңыдан курултайга кайрылдым. Бул курултай деген эмне? Мунун максаты кандай болгон? Өткөн эреже жоболору кандай болгон деп. Мына ошондой жол менен мен өзүмө бабалардын улуу мурасын таптым. Ал элдик курултай болгонун. Мен сөзүм курооз болбой, мына жерде Кыргыз санжырасы деген китеп. Бул 94 жылы чыккан. Союз мына урайт, ана урап, жаңы эле биз эгемендүүлүк алганда бул китеп чыккан. Мен ушу жерден бир эле үзүндү келтирейин. Бул окуялар качан болгон? Бул окуялар мен азыр окуп берген окуя 4-кылымда болгон. Атала хандын доорунда болгон. 1600-1700 жыл илгери. Мен окуп берейин. Берде кандай жазылса, ошондой окуп берейин. Кыпчактарды атайлап бөлгөн Тайчакан болгон. Минтип бөлүп таштабасак, эл тынчыбайт, согуш боло берет деген Тайчакан бала сагынды адөлөт канды чабабыз деп айындырат. Ага бала сагын болбойт, өзүбүздү өзүбүз чаап, азайгандан көрө
içteki kekti söz menen çeçelik. Kimden katalık geçse anı taktaylık dep çoğun kurultay çakırat. Kurultay деген söz mına oşol doğruda bolgan eкен da. Mından keyin mınдай çatak bolбосун деп 3 kandыкка bölөt eldi. Murda kandыктар уруу боюнча бөлүнсө, бала сагын кандыкты шаар боюнча бөлдү дейт да. Кээ бир уруулар отурукташа баштаган. Ар бир шаарда аралаш уруулар жашап турган. Биринчи кандык Үргөнч кандыгы деп аталып, аны Тайчакан башкарып калган. Экинчи кандык Сарайчук шаары болуп, аны Адöөлөт хан ээлейт. Үчүнчү канды Отор шаары ордосу болуп, бүткүл Жети суу кирген ага Бала Сагын хан болгон. Ошол курултайда Бала Сагындын уулу Ташыга Бек Арстан деген наам берилет. Ошондон улам Бек Арстан ташы деген күү пайда болот дейт. Көрдүңүздөрбү, комуз күүнүн 1600 жыл мурда жаралып, ошол окуяларды өзүнө камтыган. Бул ошол доор деп коелу. Кийин мына мынау китеп Империя Тюрков деген көлөмдүү эмгек, өзүңүз байкап отурасыз. Бул эмгекти Рустан Рахманалиев деген окумуштуу жазган. Бул эмгек өтө баалуу, бу жерде чагылдырган түрк элдеринин тарыхы. Мына ушул жерден бир үзүндү окуп берейин. По инициативе Мөңгү Темира был создан в 1269 году Курултай, который состоялся на реке Талас. На Курултае был установлен мир между улусами Джучи, Угадей, Чагатая и уточнены границы каждого из них. 2/3 Маверанахра были оставлены за бараком, 1/3 была разделена между внуком Угадея, Хайду и Менгу Темиром. На этом Курултае по предложению Менгу Темира был заключен союз между домами Джучи, Угадей и Чагатая. Эми мына сүрөт өтө маанилүү сүрөт. Бул 1541 жылы жанагы Абылкайыр хандын тарыхы деген сүрөттөн минтип жазылат. Чыңгыз хан Сырдарыянын боюнда балдарын кабыл алууда деп атат да. Мына Чыңгыз хан Калпакчанбы? Мына бу жерде балдары Калпак. Ал Хорезм шахтын учурунда келген да. Мухаммед Хорезм шахты талкалап анан кийин кеңешип эмне кылабыз эми? Элчилердин башын кесип таштаганда. Мына Чыңгыз хан Калпак менен отурабы? Мына баласы Калпак, Калпак. Каттар Калпак. Эми Чыңгыз хан Тамирлан кыргыз болгону жана сүрөттөрдөн көрүнөт. Биз аны азыр жокко чыгара албайбыз. 1500 жыл мурун жазылган китепте колго тартылган сүрөттөрдө Чыңгыз хан балдары менен Калпакчан отурат. Тамирлан Калпакчан отурат. Улукбек бабабыз Калпакчан отурат. Берки дагы бир топ жетекчилер Иранда дагы башкарган эл кандары Калпак менен отурат. Демек бул кыргыз болгон. Эмне үчүн Чыңгыз хандын көзү өткөндөн кийин 20 жыл өтпөй неберелери такталашып, бийлик талашып, бири-бири менен согуша баштайт. Ошондо Курултай Таласта өткөн. Чыңгыз хан калтырган кандыктын аймагы 26 миллион чарчы километр. Ошончо жерде Курултай өткөрө турган ылайыктуу шарт табылбай калыптырбы? Булар билген. Манас бабабыздын мекенине ынтымакка келбесек, бөлөк жерден биз ынтымакка келбейбиз деп мына Курултай өткөргөн. Мына Курултай дегенде тарыхтан мен мына сиздерге айтып атам, эми Чыңгыз хан өзү Курултайга кандай мамиле кылган. Мына китеп Чыңгыз хан и рождение современного мира. Муну америкалык тарыхчы 30 жыл тынбай Чыңгыз хандын тарыхын иликтеп, изилдеп, талай булактардан маалымат алган киши. Бу жерде бу киши минтип ачык эле жазып атат, өтө бизге маанилүү. Чингис хан создал несколько законов, которые должны были уберечь страны от борьбы за титул хана. Так талаш болбосун деген максат менен бир нече жарлык чыгарган экен. Согласно этим указам, хан всегда должен был выбираться на Курултай деп атат. А любой член семьи, который претендовал бы на этот титул без выбора на Курултае, должен был быть казнен.
өзүнүн урпактары өлүм жазасына тартылыш керек. Эгерде курултайды тоботпой, курултайдын пикирин эске албай, мен кан болом деген аракет кылса, өлүм жазасына тартылсын деген. Чыңгызхандын кемеңгерлиги да ушундай. Чтобы кандидаты на этот пост не убивали друг друга, он издал указ, чтобы смертная казнь членам его рода могла выноситься только по решению курултая. Жеке бир адам же бир чакан топ 5-6 адам өлүм жазасына буйрук кыла албайт. Ошондой буйрукту курултай бекитиш керек деп атат. Көрдүңүздөрбү кандай курултайдын маанисин кандай бийик көтөргөн Чыңгызхан. Мына биз батыштан демократияны үйрөндүк деп атабыз. Мына демократия кай жерде? Эл башкарган кан ал курултайда шайланыш керек деп. Ушул эле китептен окуп берейин. Вскоре после смерти Угадея, Анаялы Туракина, созвала Курултай, чтобы избрать великим ханом Гююка взамен назначенного Угадеем внука. Угадей өзү көзү өтөлөктө небересин мен ордумду ээлейт деп буйрук берген. Бирок Туракина деген аялы Гююктү ылайык көрүп, ошо Гююктү хан шайлаганга аракет кылат. Но ей не удалось собрать кворум, потому что мало кто одобрял кандидатуру Гююка. Дагы эле курултай. Курултайга келбей коет да. Гююктү шайлабайбыз деген мааниде эл келбей коет. Элди чогулта албай коет. Көрдүңүздөрбү курултай ошол эле доордо кандай болгон. Ал убакта Европада бийлик атадан балага, баладан небереге мурасталып энчиленип өтүп келген. Биздин бабаларыбыздын даанышмандыгы эл колдогондо ошондо кан болсун деп койгон. Эл колдобосо кан болбойт. Эми бу жерде кызык маселе. Вместо того, чтобы дожидаться, когда вдова Гююка созовет курултай, хан Батый и Соркуктани деп Чыңгызхандын кенже уулу Тулуйдун байбичеси болгон да. Суркуктани созвал его сам в 1250 году на озере Исыкуль в горах Тянь-Шане. Дагы кыргыз жеринде. Дагы кан шайлаганда ошол Исыккөлгө келип курултай өткөрүп атат. Бул эмне? Жер табылган жокпу буларга курултай өткөргөнгө? Мына булар өзүнүн түпкү мекенин ыйык тутуп, мына ушул жерде кан ушул жерде шайланыш керек деген аракет кылышкан. Мына бул тарыхта 3 маселе, 3 мисал келтирдим. Мен оюмча жетиштүү тагдыр чечкен учурларда биздин бабаларыбыз жеке эч ким чечими менен тиянакка келген эмес. Биздин бабаларыбыз маселени элге салган. Эл таразалап, кеңешип, анан кийин бир чечимге келген. Эмне үчүн ушунча кылым өтсө дагы бүгүн 21 кылымда кыргыз курултай дегенге баары бир ишенет да. Көкүрөгүндө кандай бир ишеним бар. Эмне үчүн? Анткени кыргыздын улуттук эс тутумунда, генетикалык эс тутумунда курултай терең кирип калган. Биринчиден, курултайдын чыгымын эл өзү көтөргөн. Демек, курултай бирөөдүн буйругу менен же бирөөдүн кызыкчылыгын көздөгөн эмес. Экинчиден, курултайга өкүл катары ар бир уруу кимдерди жиберген шайлап? Калыс адамды, адилет адамды, акыйкат адамды, тарыхты билген, санжыраны билген, нарт салтты бекем кармаган, элде аброю бийик айткан сөзү ошол эл колдогон адамдарды гана жиберген. Намыс үчүн. Себеби курултайда жоосунсуз, орунсуз сөздү сүйлөгөн адам уят болуп калган. Ошондой болбосун деп ар бир уруу эң жакшы, эң мыкты чечен адамдарын жиберген. Мына курултайдын белгилери ушундай болгон. Албетте калыс, адилет, акыйкат жыйын өтсө, ал жыйынды эл өкүлдөрү кеңешип, талашып, тартышып бир бүтүмгө келсе, ал сөзсүз аткарылган, ал элдин чечими болгон. Ошон үчүн бүгүн дагы кыргыз курултай дегенге терең түшүнбесе дагы, бирок мындай көкүрөк сезиминде, көкүрөк туюмунда курултай деген курултай. Курултайга ишениш керек деген ушундай бир мындай ой сөзсүз бар да кыргыздар. Мисалы бир топ президенттер, качып кеткен президенттер,
алар айласы кеткенде, өздөрүнүн саясаты жаргата калганда далбастап отуруп элдик курултай өткөргөн. Эми анын жыйынтыгы бөлөк, себеби ал курултайга акимдердин тизмеси менен кошоматчылар, көшөкөрлөр, же болбосо чындыкты айта албаган, түз сүйлөй албаган адамдар келген. Ал курултайдан жакшылыкты күтүү мүмкүн эмес эле да. Ошон үчүн ошол курултайлар президенттерди бийликтен сактап калган эмес. Мына ушунун баарын эске алып туруп биз бир жыйынтыкка келсек туура болот. Элдик курултай кыргыз үчүн бул улуу мурас. Улуу мурас, канга, жанга сиңген улуу мурас. Экинчиден, курултай адилеттүүлүктүн, калыстыктын, акыйкаттыктын белгиси, туч окусу катары кабыл алынган. Үчүнчүдөн, эң кыйын учурларда жол таппай карайлап турганда кыргыз эмне кылган? Жакшыларын, мыктыларын жиберип, бир жерге чогулуп алып, анан ошол жерден кеңешип, бармак кескен дегендей чечим кабыл алган. Ал чечимди жерге келип, элге, журтка айткан, мындай чечим кабыл алдык, ушуну аткаралык деп. Ошол чечим ишке ашкан. Мына ушунун баарына биз тиешелүү бийик баа бербеген үчүн 30 жыл эгемен доорунда биз өнүгүү жолун таппай келатабыз. Себеби бизге таңуулаган батыштын демократиясы, ал бөлөк демократия, кыргыздын демократиясы бөлөк. Ал жөнүндө мен оюмча биз дагы бир сөз кылабыз, ошондо кененирээк токтолобуз. Дастан агай, курултайдын тарыхын сизде эч ким билбесе керек, анткени дегенде бир нече жолу ушу баш мыйзамга киргиздиңиз. Тилекке каршы ушул Кыргыздын тарыхындагы курултайды айрымдар бул эскинин саркындысы же болбосо Чыңгыз хандан калган кандайдыр бир маселе катары көрүп келип атат да. Сиздин көз карашыңыз кандай? Бул пикир мыйзам ченемдүү пикир. 1935 жылдан баштап биздин тарыхыбызды жок кылуу аракети ишке ашырылып келген. Ишке ашырылганда дагы аеосуз, мукаачылык менен биздин тарыхты билген илимпоздордун баары атылып жок кылган. Англиянын шпиону экен, Япониянын чалгындоо кызматы экен деген жалаа менен атып жок кылынган. Атүгүл жомокторду жазган жазуучуларды дагы, кыргыз жомоктору, алардын да көзүн тазалаган. Мына Белек Солтоноев 1931 жылы атылып кетти. Үмөт Молдо чоң санжырачы 1943 жылы түрмөдө көз өттү. Көрдүңүздөрбү? Анан кийин 1945 жылдан баштап бизге жалган тарыхты жазып, жалган тарыхты окутуп келди. Албетте биз бу тарыхыбызды билбейбиз. Билбеген соң бизге Союз убагында эскинин баары жаман, эскинин баарын кыйратып жок кылабыз дагы, анын калдыктарында жаңы доор, социализм, коммунизм курабыз деген саясат үстөмдүк болуп келди. Албетте ошонун жемиши эми таш дооруна кайрылуунун кажети барбы? Ал эми өткөн кеткен көчмөн турмуш доору, азыркыга эмне чаптайсыңар деп. Бирок эгерде батыштын демократиясы чын эле адамзатты өнүгүүгө алып келсе, бүгүн адам баласы жарга такалбайт эле да. Океандын баары булганган, абанын баары булганган. Теңсиздик эбегейсиз бийиктикке көтөрүлдү. Натыйжада адам айбан кылбаган ишти кылып атат. Кыргызстанда да кылып атат. Адеп, ыйман унутулду. Байыш керек, жыргаш керек, ырахаттаныш керек деген саясат менен бизди рухий кол кылып коюшту. Күчтүү мамлекеттер. Алардын саясатынан чыга албай жатабыз. Демек, ушул элдик курултай деген түшүнүктү терең мазмунун билбей, тарыхтан окубай, кабар албай, албетте эми бул 1000 жыл мурда болгон экен, бизге эмне кереги бар, бул артка кетүү эмеспи деген пикир катардагы адамдардан эле биз угуп атабыз. Терең түшүнсөк, бул кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин келечеги, кыргыз элинин үмүтү, кыргыз элинин ишеними бүгүн
Мына курултай буйруса өтөт, эми көрөбүз кандай болуп өтөт. Жакшыдан күтөлүк. Эгерде эл калыс адамдарды, адилет түз сүйлөгөн адамдарды шайласа, сөзсүз бул курултайдын ийгилиги болот. Эгерде казнаны уурдап байган, эл байлыгын тоногон, кошоматчы, акчанын күчү менен кызматка жеткен, ушундай арам жолдо жүргөндөр көбүрөөк үстөмдүк кылса, ал курултай албетте бийликти сынга албайт, албетте келечекке жол көрсөтө албайт, албетте алар багы мыкты экен, жакшы экен деп баары жайынча деп кете берет. Бирок андай болсо биз алдыга жыла албай калабыз. Ушундай маселе. Ошол курултай деген сөздүн жаралышы жана мааниси кандай түшүнсөк болот? Бул жакшы суроо. Эгерде биз мына курултайды ишке ашырып, курултай өткөрө баштадык. Биз 2008-жылы, 2009-жылы улуттук филармонияда оң канат, сол канат, үч канаттын курултайын өткөрдүк. 2015-жылы жаңылануу элдик курултай өткөрдүк. 2018-жылы Дасмияда улуттук кайра жаралуу курултайын өткөрдүк. Каражатты эч ким берген эмес, каражаттын баарын эл өзү көтөрдү. Ушу курултайлар бийликке жага берген жок да. Эмне үчүн? Себеби бийлик байкап турду, эгерде эл ушундай ой менен биригип кетсе, өзүнүн бийлигине доо кетет деген мындай сезим болду дагы. Анан курултайды жаманаттуу кылыш үчүн ого бетер эми таш доорунун кереги барбы? Бизде жогорку кеңеш бар. Бизде мына 3 бутагы бар, бийликтики жөн эле элдин башын айланта береби булар деп, булардын тапшырмасы менен айрым кошоматчы илимпоздор, мен аттарын айтпай эле коеюн, курултай Кыргызда болгон эмес. Курултай Кыргыздын сөзү эмес. Курултай Монголдун сөзү. Эмне Монголдун курултайын Кыргызга чаптаганга аракет кылып атасыңар? Ел буспагыла деп Атүгүл 2010-жылы марттагы өткөн ынтымак курултай, ал курултайда 2 күн ушу курултайчыларды жоопко тартыш керек. Курултайчылар элди бузуп атат, элди бөлүп атат деген сөздөр сүйлөнүп, ошондо чабуулдун негизи баары ушу курултайчыларга каршы багытталган эле. Бирок ошо курултайдан кийин 2 жума өтпөй бийлик качып кетти да. Бийлик качып кетти. Эми сөздүн жаралышына. Мына Кыргызда кур деген уңгу сөз көп мааниде пайдаланат. Курат менен сыйлаптыр дейт. Курат деген эмне? Курат деген эр токум көрбөгөн, семиз, казысы бир тамандан өйдөнү курат дейт. Кызык. Мына эмеге тиешеси жок. Ошол эле учурда мындай сөз бар бизде. Кур дүрмөт деп коет, кур калды деп коет. Туурабы? Ушундай сөздөр бар. Ошол эле учурда жолду куруптур дейт, көпүрөнү куруптур дейт. Куруу максатында. Кемер кур дейт. Буюм. Бирок Манаста эмне деп айтылат? 40 күндүк оюн башкарып, калың жыйын курду эл дейт. Куру деген сөз, жыйын куру деген сөз. Турмуш куруу деген сөз. Келечекти курабыз деген сөз. Туурабы? Мына биз курултайдын маанисине жакындап келатабыз. Мына китепти Хусейин Карасаев аксакал өмүр бою кыргыз тилин иликтеп изилдеген киши, окумуштуу киши, Камуснама деген сөздүктү калтырган. Бу жерде эмне деп атат? А киши илимпоз катары ар бир сөздүн түбүн жазган. Мисалы бу жерде араптан келген сөз, Ирандан келген сөз, Ирандан келген сөз, Ирандан келген сөз, араптын сөзү, өз сөзүбүз деп бүт сөзгө ушундай терең баа берген. Биз эмне деп окуп атабыз? Курултай, съезд, чогулуш, кеңеш, акылдашуу, жыйын деп агиши түшүндүрөт. Бу жерде тиги Монголдун сөзү, Ирандын сөзү, араптын сөзү деп агиши белги көрсөтпөйт. Демек бул кыргыздын сөзү. Анын үстүнөн мен жана сөздөрдү айттым го. Ошонун мазмуну чарба куралык, жаңы турмуш курду, кур дегенде, кур дүрмөт, жол курду, көпүрө курду деп, мына Манастан айттым, жыйын курду деп. Мына курултай деген сөздүн
уңгусу башында бул куруу деген сөз, жаратуу деген сөз. Мындайча айтканда уратуу эмес, жаратуу деген сөз. Кур деген бирдекени жаратып, ынтымакты чыңап, бекемдегендин баары ошо кур деген сөздү туюндурат. Эми той деген сөз жакшы билесиздер, бешик той деп коет, жээнтек той деп коет, келин алуу той деп коет, сүннөт той деп коет. Тойго элдин баары жакшы маанайда келет да. Жамандык менен оюна келбейт. Жакшы бата угалык, алкыш алалык деп келет. Мына курултай деген кур улуу тай деп, кур улуу той деген мааниде. Эгерде тарыхка карылсак, 40-50 уруу жылына бир жерге чогула алган эмес. 2 жылда бир жерде чогула алган эмес. Анан 3-4 жылда бир жерге чогулуп, 3 жыл көрүшпөгөндөр кучакташып, ал акыбалын сурап, бири-бирине жакшылык каалап, кеңешип чечип, анан кийин калыс адилет чечип, ушул өзүнчө аягында тойго айланган. Себеби аман эсенчилигин көрүп билип, эми мына маселени чечтик, көйгөйдү чечтик, эми жакшылык тилеп, жакшылык менен тарайлык деп аягында той болуп кеткенде, той менен коштолгон. Улуттук оюн зоок болгон. Демек, кур улуу той дегендин бара-бара курултай болуп эле кыскартылган уңгусун биз угуп калбадыкпы. Бирок курултайды оң канат өзүнчө өткөргөн, сол канат өзүнчө өткөргөн. Атүгүл ири уруулардын уруктары да өзүнчө өткөргөн. Өздөрүнүн деңгээлине тиешелүү маселени кеңешип, ошол курултайда кур улуу той. Демек, эч кандай бир жерде оппозициялык, көрө албастык, ичи таарлык, же болбосо мындай кутумчулук андай адамдын оюна келген эмес. Курултайбы? Анда маселени чечелик. Келечекке жол табалык. Көйгөйлөрүн баарын кеңешип туруп бир жерде ордуна коелук. Анын үстүнө мындай болгон. Турмуш болгон соң чыр чатак кээде болуп калган, доо арыз болуп калган. Ынтымак ыдырабасын деп 2-3 жылда бир жолу курултайда ошондой доо арыздарды карап чечкен. Демек, курултайда кыргыз элинин ынтымагы чыңалган. Биримдиги бекемделген. Курултай ушундай болгон. Курултай өзүнчө нарк салт менен өткөнү, бул мындайча айтканда, мына ата-бабадан мындай нарк, мындай салт калды. Мына ушуну кармайлык. Мына ушундай үлгү болсун баарыбызга деген жакшы маанайда. Демек, курултай жалаң эле саясий же чарбалык маселе карабай, рухий маселе, улуттук маселени дагы бекемдеген жыйындар болгон. Албетте эл кеңешип чечкен. Биз ушул үлгүдө курултайды өткөрсөк, чыр чатагы жок. Баарыбыздын делегаттардын баарынын ою бүгүнкү абалдан кантип чыгып кетебиз? Кантип биз 1 миллион мигрантты элибизге кайтап келебиз? Деген маселе талкууланса, муну колдош керек да. Бул азыр оор абал, жалпы дүйнө жүзүндө оор абал. Кыргызстанда да оор абал. Бирок салыштырмалуу биз артта кетип калбадыкпы. Демек, курултайдын эң борбордогу маселе жана миллион мекендешибиз, жердештерибиз, бөлөк өлкөдө чыгып кеткендер жумушсуздуктун айынан кантип ошолорду кайта элге кошобуз? Ушундай маселе болсо, идеология маселе болсо, ынтымакты чыңдоо маселеси болсо, албетте бул курултайга кыргыз эли абадай муктаж болуп турат. Бирок эгерде ошондой багыт менен, ошондой максат менен курултай өткөрүлсө, делегаттары ушуну колдоп берсе, бул кыргыз үчүн чоң ийгилик, чоң жеңиш болот эле. Дастан агай, бир мени суроо кызыктырат да. Ошол курултай маселесин сиз 2006, 2015, 2020 жылдан бери ушу башыңыздан кирип келатасыз. Бирок ошол курултай маселесине келгенде эле айрым эл өкүлдөрү курултайды турумтай деп алып эле или бир секирик жасап, ушул курултай маселесине келгенде эле чырылдап чыгышат да. Эмне себептен бул кандайдыр бир чоочуй турган маселе барбы ушул курултай маселесине келгенде? Бар десек болот, себеби жогорку кеңештин депутаттарынын айрымдары алар ойлойт курултай биздин укуктарыбызды алып алат, айрым укуктарыбызды алып алат деп чоочулайт.
эч качан курултай мыйзам чыгаруу иши менен алектенбеш керек. Мыйзам чыгаруу иши менен адистер, тажрыйбалуу адамдар, юридикалык билими терең, түшүнүгү бийик адамдар мыйзам чыгаруу иши менен алек болуш керек. Ошон үчүн жогорку кеңеш эч кандай чоочулабаш керек. Мен жазган баш мыйзамдын долбоорлорунда жогорку кеңеш болуп калышы керек. Бир чоң кемчилик эмне үчүн бизде коррупция күчөп атат? Эгемен доорунда канча мыйзам кабыл алынды жогорку кеңеш тарабынан, бирөөнүн чечмелөө түшүндүрмөсү жок. Чечмелөө түшүндүрмөнү ким бериш керек? Мыйзамды ким даярдаса, ким бекитип кабыл алса, ошол мыйзамга чечмелөө түшүндүрмө жазып коюш керек. Бул абдан оор эмгек. Бул эмгектен депутаттар качат. Турмушта ошол чечмелөө түшүндүрмө жок болгон соң ким чечмелейт? Тергөөчү чечмелейт. Бажы кызматкери чечмелейт. Салык кызматкери чечмелейт. Кимдин пайдасына чечмелейт мыйзамды? Өзүнүн пайдасына же мамлекеттин пайдасына? Элдин пайдасына чечпейт. Мына коррупциянын булагы ушул жерде жатат. Жогорку кеңеш мыйзамдарды калыс, акыйкат, адискөй кабыл алып, сөзсүз чечмелөө түшүндүрмөсү болуш керек. Бир дагы мыйзам чечмелөө түшүнмөсү болбосо күчүнө кирбеш керек. Мына жогорку кеңештин иши. Элдик курултай ага тиешеси жок. Эми эмне үчүн жана чурултай тигүү деп атат? Булар айрымдары жанагындай жеке кызыкчылыктан биздин ордубузда келип калса, биздин сөзүбүз анча, салмагыбыз анча үйдө болбойт деген чоочулоо бар да. Бул билбегендиктен. Экинчиден, тарыхты билбеген адамдар. Мына өтө кейиштүү абал эмнеде? Мен депутаттарды айтпай эле коеюн. Президенттер, өкмөттү жетектегендер, премьер-министрлер, министрлер кыргыз тарыхын 19-кылымдыгында билбейт. 18-кылымдын тарыхын билбейт. 15-кылымды айтпай эле коеюн. 2000, 3000, 4000 жыл мурдагы тарыхыбызды булар кабарсыз, билбейт. Ошон үчүн булар айтып атат, таш доорундагы эскилиги бүткөн, эл унутуп койгон доордун курултайы бизге эмнеге кереги бар дейт. А бир чети эмне үчүн 30 жыл эгемен доорунда 30 миллиард доллар эл казынасынан урдалды. Мына адистер ушинтип айтып атат. 30 миллиард деген чоң акча да. Эмне үчүн 30 жолу премьер-министр алмашты. Мында жатканда элестетип көрүңүз, эгерде кыз 30 жылда 30 күйөөгө тийсе, ал бактылуу болобу, болбойбу? Мына биз ошондой болуп атабыз да. Өкмөттү 30 адам башкарып атат 30 жылда. Кандай ийгилик болот? Эгерим болбойт да мындай. А эмне үчүн андай окуяга учурап атабыз? Бийлик эчтекеге жооп бербейт. Эң чоң көйгөй президенттер каалаганын жасайт, билгенин кылат, баш мыйзамды кабыл алдырат, каалаган бийлик жүргүзөт. Ошондо кадрларды жакындарынан, атүгүл ойношторунан кечирип койсун. Анан кантип өнүгөт өлкө? Эгерде эл четтетип калса, бийликтен четтетилет, кадрдан четтетилет, эл бир эле учурда керек. Референдумда добуш бергенге керек, анан кийин президентти шайлаганга керек. Шайлап бүттүбү? Эл ким? Эл эмес, эл электорат, эл мындай айтканда талпа деп коет да. Ошондой абалга жеткен үчүн кыргыз өнүкпөй келатат. Мындан биз эми сабак алып, мына элдик курултайга багытыбыз абдан туура, мыногу жарлык дагы абдан туура. Маселенин баары биз бабалардын тажрыйбасына кайрылабызбы? Же өзүбүздүн билгендей кылып өткөрөбүзбү? Маселе ушул жерде болуп турат. Мен оюмча эл деле түшүндүк азыр. Делегаттарды ушул турмушту билген, калыс сүйлөгөн, таза жүргөн, элде кадыр баркы бар, эл сыйлаган адамдарды шайласа, бул сөзсүз өзүнүн жемишин берет деп мен ойлойм. Агай, кыргыз демократиясы менен курултайдын айырмачылыгы барбы? Мындай да, кыргыз курултай бул кыргыз демократиясынын күзгүсү, кыргыз демократиясынын үлгүсү. Биз тарыхты, адамзаттын тарыхын терең иликтесек, 5000-6000 жыл мурун мындай пикир үстөмдүк кыла баштады. Бийлик жаратканда андан кийин кимде? Андан кийин падышада, фараондо, тиги королдо, орто кылымдарда
Рим папасында. Рим папа ар бир мамлекеттин падышасына тиги тажы кийгизмейинче ал падыша боло алган эмес. А бирок эгерде бийлик жерде падышада болсо, анда жердин баары падышаныкы. Суунун баары падышаныкы. Анда карапайым ал эл эмне кылыш керек? Ал ошол жерде иштеш керек. А жер болсо анын ээси падыша. Ушинтип отуруп капитализм доорун өттү. Биягы кембагал кедей, биягы чексиз байыгандар. Бүгүн да ошондой. Жана көпүрө парламент. Ошол демократияга таандык. Эгерим кошулбаган эки жээк, кедей кембагал менен байыгандар ортосун ошо көпүрө бириктирет. Кыргыздын демократиясы таптакыр бөлөк. Көчмөн кыргыз эч качан жерди бирөөдүн жеке менчигинде деп кабыл алган эмес. Кыргыз мынтип айткан, бийлик жаратканда андан кийин элде деген. Эл бийликтин ээси деген. Демек, жанагы эки жээк эл эмес, жээктин биягы бектер, биягы чоролор, дарыянын өзү эл толкуса сел деп. Дарыянын өзү ал эл болгон. Биз ушундай деп кабыл алышыбыз керек биздин демократияны. Батыштын демократиясын 30 жыл таңуулап отуруп, эч жакшылыкка жеткен жокпуз. 3 жолу эл көтөрүлдү. 3 жолу президенттерди айдап кууп чыкты. Өнүгүүгө жете албай калдык. 1 миллион мекендештерибиз сыртта жүрөт. Кана эгерде жемиши болсо биз көрөт элек да. Кыргыз эли өзүнүн демократиясына сугарылган үчүн батыштын демократиясын кабыл албай жатат. Ага күч менен эле таңуулап эле НПОлордун күчү менен, анан кийин Франциянын баш мыйзамын көчүрүп, тиги Германиянын баш мыйзамын, Американын баш мыйзамын көчүрүп, бул элдердин тарыхы ашып кетсе, 5 кылым Американыкы же болбосо Францияныкы 1,5 миң жыл деп коелучу. Кыргыздын тарыхы 7 миң, 10 миң, 15 миң жыл болуп атат. Эки бөлөк нерсени чаташтыруунун кажети жок. Ошон үчүн биздин демократия, улуу демократия. Албетте, 1 тыйын кем бул 1 сом эмес. 99 тыйын болсо дагы 1 сом болбой калат да. Эгерде биз демократиянын бир эле жерин бузуп койсок, ал кыргыздын көчмөн демократиясы болбой калат. Мисалы, кошоматчыларды гана шайлап берели. Бүттү. Соодасы бүттү бул курултайдын. Кошоматчылар мактайт. Кошоматчылар ошол жерден укмуш айга күнгө теңейт бийликти, андан турмуш оңолуп кетпейт да. Бир эле жерин бузуп койсок, ошон үчүн биз ата бабанын тажрыйбасына кайрылып, толук кандуу ата бабанын мурасын ыйык тутуп, бекем сактап, накта кыргыздын курултайын өткөрсөк, өлкө алдыга кетет. Рахмат агай, бизге берилген убакыт аяктады. Убактыңыз абай биздин студияга келип киргениңиз үчүн чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу Назар Ньюс маалымат агенттигине караштуу Назар Ньюс ТВ каналынын көрүүчүлөрү, мындан ары биз ушул Кыргызстандагы учурда калк арасында, коомчулук арасында курултай тууралуу кеңири маек жүргүзөбүз. Биз менен бирге болуңуздар.